Почто бир колхоздон экинчи колхозго тартылат. Бизден ары жакын. Тамгага түш жарымды барып кайтасың. Ал эми Ак Чийден бери Тоңго чейин жүктүү арабага бир күндүк жол. Алыс. Андыктан почто жолдон алмашат. Жол ортосу шарпылдак. Шарпылдактан атыңды арабадагы бир боо чөбүңө чалдырып алып, түнгө калып кайра тартышың керек. Ажам менин почто тартмай болгонумду укканда эле алдыны билип турган немече безеленди. Кой, тарта албайм де. Элдин каргыш сөзү болот. Жек көрүнөсүң. Андан барып мени кичине алы келбейт, түнгө калып эси чыгат деп башкармага барып, бирок сатып алды болбой коюптур. Ошондон кийин ажам буруйуп коркутуп жүрдү. Алгачкы күндөрү почто тартып келген сайын койгаланып, Мукаш байкем туурасында суук кабарды эртедир кечтир сөзсүз мени алып келчүдөй поштону кеп салсам кыртыш сүйбөйт. Бир жолу Ак Чийге катары менен 2 кагаз келиптир. Ажамдын коогасы ошондон кийин ого бетер күчөбөдүбү? Аларды узганын эртеси үйдө отуруп сурады. Тигилердин кара кагазын сен алып келдиң беле? Мен жер карадым. Ажамдан чыккан жок. Айткандан мени кайсы күнү кашайтар экенсиң деп улутунуп койду. Унчукканым жок. Эмнегедир ажамдын алдында өзүмдү күнөөкөр сезе берем. Анткени элге фронттон кат, бошонуп баратам, тозгула деген телеграмма келет. Анын баарын мен алып келем. Өз колум менен үйлөргө таратып кубандырам. Алар алкашат, сүйүнчү беришет. Бирок гана ажамды кубандыра албайм. Бизге кабар келбейт. Кабар кечиккен сайын ажам мага ишенбейт. Мукаш байкемдин дайынын мен билип, бирок ага айтпай жүргөндөй көрөт. Ажамдын мунусу ашынып баратты. Ар күн почта тартып келерим менен айтканыма ишенбей, поштону өзү аңтарып кароочу болду. Андан эч нерсе таппай шагысынат, ыйлайт. Кишинин мазесин кетирет. Айлам жок, унчукпай отуруп берем. Ошентип жүргөн кезде өмүр бою унутулгус, өмүр бою эстегенде жүрөк сыздатып, өкүнтүп жүрө турган ката кетирдим. Ал ката бирөөнүн нечен жылдык көз жашы, саргарып күткөн үмүтү болду. Ал үчүн өзүмдү өзүм күнөөлөйм, өзүмдү өзүм жемелей берем. Бирок ошо менин гана күнөөм беле. Кунаажыныңар өйдөлөнүп өлүп калды деп кабар келиптир. Ажам бир күнгө суранып алды. Кайра ойлонуп, мен барганда эмне тиргизет белем? Өлөр кунаажын өлүптүр. Бүгүн поштодон өрүүн эмессиңби? Барып уйчуга сыйрытып кел. Кокочо болуп кеттик. Мен киргок жууйн деп мени жиберди. Барсам бөлөк бирөөнүн мала кунаажын өлүптүр. Биздики аман эсен. Кайра тарттым. Келатсам Ак Чийден бери обочодон кылкылдап көрүнүп, текши баш алып чыккан апийим талаасында Ажаркүл жеңем жап жалгыз жүрөт. Баш алган апийимдин үстү көлкүлдөгөн от болуп желге термелип туруптур. Мени көрүп ажам жолуман чыкты. Чачын тарап, өрүп жуунуп, жаңы көйнөгүн кийип алыптыр. Колунда жалгыз тал эгиз урук. Ушундай деп кунаажындын жайын айттым. Байкуш ажам, ошону деги эле жакшылыкка жоруп, ишибиз оңолот экен. Жакында тууп берет. Байкеңден кабар келиши ажеп эмес, түшүм жакшы деп энтигип, жаш балача сүйүнүп жүрбөйбү? Анан айтты. Токтоно албай койдум кичине бала. Көптөн бери кызматтан бошоп, эркин болбогондукубу, талааны көргүм келди. Өзүбүз иштеп аралашып жүргөндө байкабайт турбайбызбы? Талаа сонун экен. Бир айыбы жаздагыдай гүл жок. Баары саргайып кетиптир. Саргай элек гүл табылабы десем, табылган жок деп, бирөөнүн шагы сынгандай муңайып койду. Адам дегениң деле ушуга окшоштура. Көгөрөт экен, саргаят экен. Менин көзүмчө жашырганын байкабай айтып жибергендей тартына түшүп, сөзүн бура тартып кетти. Уйчулардан эмне көрдүң? Мен ажама сүзөнөк бука уйчунун аялынын кардын жара сүзгөнүн, уйчулардыкынан ирген сүттүн быштагын жегенимди айтып бердим. Үйдү көздөй келаттык. Көлдүн жээги даана көрүнүп турду. Колхоздун 6 калактуу эски кайыгы мурду менен жээк сүзүп, кум ширеп жатат.
Муну менен пристанга эгин төкпөгөнгө көп болду. Мукаш байкемдер фронтко жөнөгөндөн 1 жылдан кийин эле ташталган. Суу кирип, кагжырап, керекке жарабай калыптыр. Кургакта жаткан жарымы ысыкта салаалап момагып, жыгачы көрүнүп, көлдө жаткан жарымын болсо жашыл эңирчек басып, жыл сайын кумга чөгүп жоголуп бараткан экен. Кичине бала, деп койду ажам. Эсине бир нерсе түшө калгандай. Көзү эски кайык жакта. Кичине бала, дедим мен. Баягы бир кездер эсиңде барбы? Жеңем Мукаш байкем аскерге кете электе кайык менен пристанга эгин төгүп жүрчүдө биз ажам экөөбүз жолун тосуп барган кездерди айтып жатканын билдим. Анан эсимдемей деп айтып жаздап эмнегедир токтоло калдым. Кайсы кездерди айтасың, ажа? Баягычы. Байкең урушка кете электечи. Мукаш байкем жөнүндө кеп козголгондо эмне үчүндүр ыңгайсызданып кетем. Анда эмне болду эле, ажа? Эсимде жок деп маңыроолондум. Мako десе, ошону унуттуңбу? Баягы байкеңди күнүгө барып тосуп жүрчү эмес белек? Үчөөбүз жылдыз санап энчилешпедик беле? Сен албай коюп, байкең мага жылдызын энчилеп. Ошол жылдызды күнүгө карайм. Бар, турат. Экөө тең турат. Мен ажама таң эсимде жок дей бердим. Бирок оюмда башка келатты. Ошондук ажам гана байкем кеткенден бери аз эле болбодубу? Ажам саргарып кетиптир. Ушунча да болобу? Же жаш бала болбосо? Күйпүл болуп жүдөгөн. Кайда мунун бая мен көргөн кубанычтуу ойнок мүнөзү? Көздөрү да кургап бараткансып жансыз. Бетинин чүкөлөрү томпоюп чыгып кеткен. Бутум ооруйт деп жатып калат. Же ошонукубу? Буту ооруга болсо сугаттан чалдыкты. Бирок баарысы кеп эмес. Ажам Мукаш байкемди гана ойлойт. Эчтеме ойдо жок. Ээрчип үйгө келдик. Ошол түнгө каргыш дейсин. Алгара жолтой түн тура. Уктап калган экенбиз. Эшик караңгы. Кайсы маал экени билинбейт. Терезени муштап каккан бирөө бар. Ажам экөөбүз жарышып сураптырбыз. Сен кимсиң? Мен эле бая жаман каранын батмасы. Өпкө соозуна тыгылып демигет. Ажаркүл, Мукаштар келатып. Кырманга кел. Шашып жүрөм. Жаман карада. Болгула, тургула. Батма ушинтип коюп, коруктагы бышып турган буудайды шыбырата аралаган бойдон каякадыр сиңип жок болду. Батма көзгө көрүнчүдөй келди да, бышып турган эгинди тебелеген боюнча жок болду. Сырттан да эч шыбыш угулбайт. Үй да тымтырс. Үйдө тирүү жан жоктой ээн. Бул бир түшкө киргендей көрүнүш. Мен эмне кыларымды билбей караңгы үйдө кроваттын үстүндө сокуюп, отуруп өңгүрөп кое бериптирмин. Жеңе дейм. Ажам далайда барып, бирөө баятанды умуктуруп, ошондон араңдан зорго кутулгандай ийин кага демигип түйшөлдү.
Кандай жеткенимди билбейм. Жанына учуп түшүптүрмүн. Ажам эки мүрү тең талкаланып калгансып, дарманы жок. Оң колун алсыз кыймылдатып, Батмакан келген терезе жакка булгалап атыптыр. Батма! Деп чакыра кыйкырып жиберди ажам. Ажа, кетип калган дедим. Өзүм титиреп турам. Жараткан ай, деди ал, кыйналып үшкүрүп. Кичине бала. Ия, дедим мен. Жараткан ай, деп дагы үшкүрдү. Ажам башка сөздөрдү экинчи эстегиси унуткандай. Жараткан ай! Кичине бала дейм! Деп кыйкыра берди. Канчага чейин ошенткенибизди билбейм. Эртеси акыл токтоткон соң териштирип жүрөбүз. Ажем экөөбүз маңдай тескей отуруп, же жөндүү сөзгө келбей, жөөдө тура албай, шал тийгенсип, караңгы үйдө эмне кыларыбызды билбей, беймаза боло бериппиз. Анан кийинип, көйнөктүн жеңин таппай далайга убараланып, бир топчуну бир саат бүчүлөп, жаш балача бут кийимдин оң тетирин билбей, койчу, эт бышымда араң үйдөн чыгыппыз. Кызык, эшикке чыксак, же караңгы эмес, же жарык эмес, түн бир укмуш болуп турган экен. Жылдыз толуптур. Асман жарык, жер караңгы. Бадырайган жылдыз нурлары жерге түшүп келатып, ара жолдо калгандай, жүргөн жел, көчкөн булут, толкуган көл, үргөн ит үндөрү баары абада токтоп туруптур. Ажам экөөбүз кол кармашып, түз жолду жаза басып, кудум коштошкон мас кишилердей тамтаңдап, кырманды көздөй келаттык. Жолдо карай ооз ачып сүйлөшкөнүбүз жок. Ажам гана жөөлөгөнсүп, кичине бала, жараткан ай, дей берди. Жолдон чыгып, аңыз аралап кетиппиз. Мүдүрүлүп жыгылып, жол таппай, кырманда боз үйдүн чам карагынан отушту. Кичине бала, түшүбүз эмеспи бул, деп сурады ажам. Жок ажа, түшүбүз эмес, дедим мен. О, жараткан. Чам карактан удаа оттор ушту. Кобур үндөр, үйгө кирсек толтура киши, ак чийликтер. Төрдө жыңал баштанып сатып алды байкем. Алдыларында дасторкон. Мукаш байкем көрүнгөн жок. Чыгдан жакта бозого салынган кара сузгуну таяна кармап батма отурат. Балбалап тердеп алыптыр. Жаман карасы кайда? Кирип баратып экөөбүз тең томсоруп, улагада туруп калыппыз. Бүткөн боюбуз чаң топурак, окшошуп экөөбүздө тең өңдү алат жок. Жакшылыкка эмес, жаманчылыкка келгендей түрүбүз бар. Ажаркүл, бери өт. Кел, отур, дей беришиптир тигилер. Ажам болсо алактап, тинтип үйдүн ичин карайт. Сөз кулагына кирбейт. Таштай катып тура берди. Жүрөк сезет деген чын турбайбы? Ажам Мукаш келди деп укпай эле. Мукаш өлдү деп уккандай болду ошондо. Отургандарда эч нерсеге түшүнбөй жалдырап калышты. Ажамдын түрүнөн чочушуптур көрсө. Сүйүнчү, Ажаркүл, деп жиберди Батма. Колунан кара сузгу чыгып, бозонун үстүндө калкып калды. Ия, кана, деди. Ажам жүрөк оозунан ыргып кете тургансып. Ошондо араң сатып алды байкем түшүнө койгон экен. Кел атыптыр. Мукаш менен жаман кара жолдо экен. Мына, жанынан киши келиптир. Ал өзүнүн оң жагында казирогу мулук, жашыл кепкачан шинелин жамынып отурган кара немеге жаңсады. Шиштей кара неме алактап, келиңиз, келиңиз, деп ордунан тура калды. Мукаштын келинчеги ушубу? Ооба, деп жаалап жиберишти. Кара неме жапылдап сылык. Олтуруңуз, келиңиз. Өмүрлүк жолдошуңуздан ысык салам. Ал дасторконду кечип кете тургансып, эңкейип кош колун сунду. Колунан кармап кой, деди эле. Ажам бирөөнүн колун берип жаткансып, оң колун шалдайтып сунду.
Анан ага капшыттан орун беришти. Мен уладагада кепичтерге аралаш отурдум. Шиштей кара неме шыпылдап мурда айта отурган сөзүн үзүп кайра айтты. Ошол балыкчыда калышталар. Эл көп батпайт. Пароходко чогуу түшмөгөн элек алар калып калышты. Мукаш чөнтөк саатын берип жиберем деп, пароход жуп жүрө берерин да эстеп жетпей калды. Эртең бүрсүгүндөн обязательно келишет. Деди ажам жалдыраган калыбында. Ошол кара неме мукактанды. Анан Мукаштын чоң олжосу бар дегенсип, Мукаштын оң колу жок деп койду. Баятан кара неменин оозун эс болуп тиктеп, ишенер ишенбесин өзү билбей турган ажам мейли деп сүйүн чарылаш эчкирип жиберди. Бер жакта отурган эл кажы кужу боло түштү. Өзү рани болсо эл көп түртүшүп батпай калган да. Кара неме эңкейип коломтонун чекесинде жаткан ак чамындыдан бир сындырып тишин чукуп, госпиталда жаткандык эмеспи, азгана шапая түшкөн деп койду. Мейли деди ажам маңдайы жарылып кетчидөй сүйүнүп. Мейли, ой ошо да кеп деп туш-туштан дуулдашты. Чымын жан аман болгон соң, кап, эки ооз кат жазып берем деп турду эле, үлгүрбөй калбадыбы деди. Кара неме шыпшынып. Ой мейли, ажамын чеке башынан тергетип, эзели толбос бөксөсү толгонсуп, оозуна мейлиден бөлөк сөз кирбей, тиги жакшы кабар алып келген шиштей кара немени төбөсүнө көтөрүүгө даяр турду. Кара неме эртеси түшү ой кетмек болду. Кайдан тапканын билбейм, ажам сүйүнсүнө бир топ акча, анан Мукаш байкемин жапжаңы хром өтүгүн берди. Ал дагы бир күн, жарым күн ак жийде мейман болуп турмак эле. Жаман караныкында болмок. Биз чакырганбыз. Ажам кое туруп, Мукаштар келгенде тоюн чогуу тойлоп, анан кетиңиз деп кыстаган. Ал көрөбүз аяш деген. Бирок эле эртеси түшченде мен кетишим керек деп калыптыр. Урматтуу угармандар, сиздер адабиятты уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.